Азыркы алынган акыркы жаңылыктар топтому. Камчыбек Ташиев чек ара жоопкерчилиги менде дейт. Камчыбек Ташиев Дженгону Тажикстандан кууп чыгартканын айтты. Манас аэропортунун башкармалыгынын экс-төрагасы Пирмбердиев кармалды. Кочкордо 45 чөө атылды. Финполдун мурдагы төрагасы Таиров бошотулду. Артем Новиков мектептерди толук кандуу иштетүү азырынча эрте. Ташиев чек араны тактоодо жер алмашабыз, туура түшүнүңүздөр. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Ташиев чек араны тактоодо жер алмашабыз, туура түшүнүңүздөр. Март айынын башында Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара боюнча мамлекеттик комиссия ишин жандантат. Бул туурасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Ташиев чек араны тактоодо жер алмашуу болорун, бирок аны түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген бир да чечим кабыл алынбай турганын баса белгиледи. Бул жерден 10 жер алыш үчүн аркы жагынан 2-3 жер бергенге туура келип жатат. Муну силер туура түшүнүшүңүздөр керек. Ата бабам мал багып жүргөн жайлоо эмне үчүн өтүп кетти деп чыкпай сабыр кылып туруңуздар. Картаны, документти карап бир чечимге келебиз. Мисалы Алабукада жер берсек, анын ордуна Сузактан алабыз. Көбүрөөк жер алыш үчүн мамлекеттин бир ууч жерин беребиз. Баары бир ойлогондой боло бербейт. Кээде коңшулардын көңүлүнө карап каласың, деди Ташиев. Ошондой эле ал өткөн жылы декабрда Өзбекстандан делегация Бишкекке келип 2 күн жүргөнүн айтты. Анда дагы талаш тартыш түнкү саат 3:00 чейин созулуп, эки тарапка тең туура келе турган протоколго кол коюлганын кошумчалады. Аны менен катар мындан ары Кыргыз бийлиги чек ара кызматын күчтөндүрө турганын билдирди. Мындан сырткары Ташиев Баткен облусундагы коррупция, контрабанда фактылары аныкталбай жатканынан нааразы болду. Бул боюнча бүгүн УКМКнын жана чек ара кызматынын кызматкерлерине чогулуш өткөрө турганын айтты. Булак Спутник KG. Камчыбек Ташиев Дженгону Тажикстандан кууп чыгартканын айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев түштүк регионун көзөмөлдөйтелген Дженго кайманаты бар Крим Төбөл Кадыр Досоновду кантип кармаганы туурасында айтып берди. Учурда ал чек арадагы кырдаал боюнча Баткен облусунун тургундары менен жолугуп жатат. Ташиевдин айтымында чекистер Дженгону кармоо үчүн 3 ай бою артынан аңдып жүргөн. Аны кармайын десең эле Баткен аркылуу Тажикстанга кирип кетет. Бир канча убакыттан кийин кайра Кыргызстанга чыгып келет. Кармайын десең дагы Тажикстанга кирип кетет. Акыры Тажикстандан УКМК төрагасы менен сүйлөшүп, чек арасынан кууп чыгартып, анан кармадык, деди Ташиев. Эске сала кетсек, кылмыш дүйнөсүндө аты чыккан өкүлдөрүнүн бири Кадырбек Досонов кармалып 12 февраль күнү камакка алынган. Ага өткөн жылдын ноябрь айында оор кылмышка шектүү деп издөө жарыяланган болчу. Жакында эле Крим Төбөлгө эч жерде иштебей туруп, байлык топтогон үчүн мыйзамсыз киришилерин адалдаштырган деген айып тагылды. УКМК Досоновдун жакын туугандарына жана ага байланыштуу башка адамдарга катталган ар кандай класстагы 19 автоунаа, 15 турак жай жана 35 жер тилкеси сыяктуу көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээлик кылаарын билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Камчыбек Ташиев чек ара жоопкерчилиги менде. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 18 февралда Баткендеги чек арада жайгашкан айыл тургундары менен жолукту. Жолугушууда ал Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактардагы талаштуу маселелерди чечүүдө бардык жоопкерчилик өз мойнунда экенин айтты. Ал Тажикстан менен чек араны делимитациялоо иштери март айынын алгачкы 10 күнүндө, Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр марттын 2-10 күндүгүндө кайрадан жанданат деп билдирди. Быйылкы жылы чек аранын 150 чакырымы демаркация болот. Тикен зым менен тосмолор коюлат. Мурда жылына 15 чакырымдай эле демаркация болуп турган экен. Мен чек арага байланыштуу бардык маселеге жооптумун, деди Ташиев. Булак Назар Ньюс KG. Эртеңден баштап чоң чиновниктерди камайбыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн түштөн кийин Баткенден Бишкекке кайтып келип, кечинде президент Садыр Жапаров менен жолугушат. Бул тууралуу АК пресс агенттиги жазды. Ал 18 февралда Баткен облусунун тургундары менен жолугушууда айткандай, ал президентке жолугушуунун жыйынтыгы жөнүндө айтып берет. Эртеңден баштап биз ири чиновниктерди камайбыз, деди ал. Булак медиа центр. Кочкордо 45 чөө атылды. Кочкор районундагы мергенчилер 1,5 ай ичинде 45 чөө, 5 карышкыр атышты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Кыштын акыркы айына карата мергенчилер өздөрү аткан чөө карышкырлардын терисин комиссияга көрсөтүштү. Кочкор райондук мергенчилер жана балыкчылар коомунун төрагасы Таалай Осмоналиев ар кандай себептер менен өткөн жылга салыштырмалуу быйыл чөөлөр аз атылганын билдирди. Мергенчилер жан жаныбарларды жаратылышты коргоо максатында чөө карышкыр
кашкыр сыяктуу жырткыч жаныбарлардын санын азайтуу боюнча иш жүргүзүп жатышат. Кыш мезгилинин акыркы айына мергенчилер 45 чөөнүн, 5 карышкырдын терисин комиссияга алып келишти. Мунун ичинен 22 чөө, 1 карышкырды өзүм аттым, деди Таалай Осмоналиев. Чөөлөрдүн башы кесилип, атайын даярдалган чуңкурга көмүлгөн. Өкмөт тарабынан карышкыр аткандар үчүн 6000 сом, чөө аткан мергенчилер үчүн 2000 сом сыйакы берилет. Булак Назар Ньюс KG. Манас аэропортунун башкармалыгынын экс-төрагасы Примбердиев кармалды. Башкы прокуратура Манас эл аралык аэропортундагы коррупциялык схемага байланыштуу кылмыш иши боюнча дагы айыпталуучу камакка алынышы жөнүндө маалымдайт. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин башкы прокуратура Кыргызстандын транспорт прокуратурасы менен биргеликте Манас менеджмент компания ЖАКтын жооптуу адамдары тарабынан эл аралык авиакаттамдардын жүк ташуусу үчүн чет өлкөлүк компанияга жеңилдик берүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы аныкташкандыгы маалымдалган. 17 февралда ушул иштин алкагында Манас эл аралык аэропортунун ачык акционердик коомунун мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев коррупцияга шектелип кармалуу Ички иштер министрлигинин Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Булак Назар Ньюс KG. Винполдун мурдагы төрагасы Таиров бошотулду. Бишкектин 1-май райондук соту экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Бакир Таировдун бөгөт чарасы өзгөрүп, өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде бошотту. Бул тууралуу аталган соттон кабарлашты. Анын бөгөт чарасы 17 февралда каралган. Ушул эле сот 28 январдагы отурумда Таировдун камактагы мөөнөтүн 2 апрелге чейин узарткан эле. Анын камактан чыгарылышына тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим түзгөнү себеп катары көрсөтүлдү. Мындан тышкары айыпталуучу өлкө бюджетине $14.000 акча каражатын төгүп бергени маалымдалды. Мурдараак 24 KG агенттиги өз булагына таянып, финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров да казынага 20 миллион сом төгүп, жакында үй камагына чыгаарын жазган эле. Муну 1-май райондук соту УКМК комментарийлеген эмес. Бакир Таиров 2020-жылы октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогулткан деген шек менен ошол эле жылы 10 декабрда кармалган. Эртеси күнү 1-май райондук соту аны 2 февралга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алган. Бакир Таиров же анын мыйзамдуу өкүлдөрү бул айыптоолор тууралуу комментарий бере элек. Булак Назар Ньюс KG. Новиков: мектептерди толук кандуу иштетүү азырынча эрте. Биринчи вице-премьер Артем Новиков балдардын пневмонияга чалдыгуусуна байланыштуу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Анда Новиков балдардын пневмония, сасык тумоо жана Кавасаки синдромуна кабылышы коомчулук арасында тынчсыздануу жаратып жатканын белгилеген. Биринчи вице-премьер тиешелүү органдарды 14 жашка чейинки балдарды медициналык көзөмөлдөн өткөрүү боюнча иш-чаралардын планы жоктугу үчүн сындаган. 14 жашка чейин балдар тууралуу бирдиктүү медициналык маалымат базасын төзүп, күн сайын сасык тумоо жана пневмония боюнча каттоо жүргүзүү зарыл. Бардык билим берүү мекемелери ар бир баланын абалы тууралуу маалымат берип турушу шарт. Мектепке чейинки мекемелер жана мектептер учурда чектөөлөр менен иштеп жатат, бирок анализ жүргүзмөйүнчө аларды толук кандуу иштетүү тууралуу сөз кыла албайбыз деген Новиков. Буга чейин эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев Бишкекте жана өлкөдө балдар арасында катталып жаткан пневмония оорусу ага байланыштуу азыркы кырдаал тууралуу маалымат берген. Булак Спутник KG.